Баткен шаарынын Кызыл Жол аймактык башкармалыгынын тургуну Омарбек Масеитов таштак суу жетпеген жерге кулпунай өстүрө баштаган. Клери деп аталган бул сорту 1 жылда эле өз түшүмүн бере баштайт. Жана көлөмүнүн чоңдугу үзүлгөндөн кийин 2-3 күнгө чейин өз формасын сактап, сапатын жоготпогондугу менен бааланат. 2-3 күндө жакшы эле кызарып калат. Күн жакшы болсо эртеден кечке эле кызарып Өткөн жылдын август айында атайын кулпунай өстүргөн багбандан 6000 даана көчөт сатып алып, 8 сотук жер аянтына отургузган. Өзгөчө кароону, эмгекти талап кылган бул өсүмдүк сууну да көп керектейт. Таштак жерге тигилген кулпунайга өз учурунда үзгүлтүксүз сугат-суу менен камсыз кылууда каарманыбыз тамчылатып сугаруу системасын колдонот. Aslında шлангалар жаткызганбыз, под пленка кылып эккенбиз. Бияктан арыктан суу тартып, бияка бочкага. Бочкадан шлангалар менен айдайбыз да сугарабыз. Эмгекти сүйгөн элеттик дыйкандын ойдогудай түшүм алуудагы сыры өз убагында кулпунайдын суусун карап, ашыкча мурутчаларын үзүп, ар кандай ооруларга чалдыгуусун алдын алуу болуп саналат. Көбүнчөсү ошо биз кулпунай эккенде ошо группада баягы органика менен өсүргөнгө, биогумус, грохустар менен өсүргөнгө аракет кылып атабыз. Элибизге да баягы өз пайда да алайлы, элибизге ден соолугуна пайда болсун, витамин болсун, бир зыян болуп калбасын деген максатта. Кулпунай өзү назик, бир тазалыкты жакшы көргөн өсүмдүк экен да. Муну убагында келип, баягы эски жалбырактарын алып, усиктерин алып, кам көрүп туруш керек экен. Баткен шаарынын аймагында жаштарга үлгү болуп, миграцияда жүргөн жарандарды айыл чарба тармагында эмгек жасап, киреше табууга болоорун айтат каарманыбыз. Ошондой эле облус аймагында кулпунай өстүрүүнү көбөйтүп, элита сортун жайылтуу максаты менен бөлүштү. Анткени Клери деп аталган бул сорту Баткен облусунун климатына туура келет. Ошо Баткенге эң бир аба ырайга, погодага эң бир жакшы өсө турган сортуну тандап алдык. Ошо өздөрү Клери деген сортту эгиңиз. Эрте пышат, Баткен ысык. Эрте пышат, түшүмү жакшы болот деп ушуну өздөрү сунуштагандан ушуну алып келип эктик. Бермет Манасова, Расул Акматов, Атайын замана студиясы үчүн Баткен облусу.